Mıydamızda жазылған. Билік бұл ел. Өлкөнүн жетекчиси өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, азыр айтылбаса, иш кылыш үчүн сөз берилет сизге. Сунушту добушка коем, кесиптешибиз Садык Шердияз айткан сунушту. Эсептөө комиссиясы ишин жүргүзүп атасыңарбы? Каршылар барбы? Каршы калыс жок. Үчүнчү микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Негизи регламент боюнча толук ушундай процедура менен кетиш керек да. Биз дайыма эле өкмөттү шайлаганда ар бир жазылып депутат ушундай суроону берген. Эми кичине 1-2 саат чыдап койсо эчтеке болот го. Суроолорду бере алайлычы? Рахмат. Эми добушка коюлду. Садыр Нуркожоевич, баштайбыз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу кыргызстандыктар. Мына бүгүн 3-чү жолу Жогорку Кеңешке сиздердин астыңыздарга өкмөттүн курамын, структурасын жана ушу программасын киргизип атабыз. Программа менен структурада эч кандай өзгөрүү болгон жок. Өкмөттүн курамында анча-мынча бир 15-20% өзгөрүү болду. Ошол өзгөрүүлөр менен мына сиздердин астыңыздарга келип отурабыз. Окуп коеюнбу составын, Канат Кедеканович? Окуп коелубу? Проект. Состав правительства Кыргызской Республики. Жапаров Садыр Нуркожоевич на должность премьер-министра Кыргызской Республики. Новиков Артем Эдуардович на должность первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики. Сабиров Равшан Азатович на должность вице-премьер-министра Кыргызской Республики. Мамытканов Максат Суюналиевич на должность вице-премьер-министра Кыргызской Республики. Исмаилова Аида Джекшенбаевна на должность вице-премьер-министра Кыргызской Республики. Аманбаев Бактыбек Абдылашимович на должность руководителя аппарата правительства министр Кыргызской Республики. Мухамбетов Санжар Турдукожоевич на должность министра экономики Кыргызской Республики. Мукашев Кыялбек Белекович на должность министра финансов Кыргызской Республики. Чодуев Эркинбек Ураимович на должность министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики. Бердалиев Бакыт Чермашбаевич на должность министра транспорта и дорог Кыргызской Республики. Джаманкулов Марат Тургунбаевич на должность министра юстиции Кыргызской Республики. Казакбаев Руслан Айтбаевич на должность министра иностранных дел Кыргызской Республики. Ниязбеков Улан Омоканович на должность министра внутренних дел Кыргызской Республики. Аджикеев Боубек Ергешевич на должность министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. Бейшеналиев Алымкадыр Савердинович на должность министра здравоохранения Кыргызской Республики. Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич на должность министра образования и науки Кыргызской Республики. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич на должность министра труда и социального развития Кыргызской Республики. Кадырбеков Нурджигит Кадырбекович на должность министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики. Сагынбаев Жиргалбек Калмуратович на должность председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики. Исмаилов Алтынбек Джапарович на должность председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики. На должность председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, номенклатура президента Кыргызской Республики. Должность председателя Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики – это номенклатура президента Кыргызской Республики. Мына ушундай состав менен. Сурооңуздар болсо жооп бергенге даярмын. Программа ошол эле бойдон. Программа, анан структура ошол эле бойдон калды, өзгөртө элекпиз. Буга убакыт бериңиздер, муну жөн эле баягы жети өлчөп бир кесели. Убакыт керек аган. Кийин алып келебиз. Урматтуу депутаттар, өткөндө биз эле ушул курам менен бекиткен программаны эле кайра кайталап ошол иш менен, ошол программа менен уланта берем деген экен. Анда биринчи суроолор барбы? Суроо жок. Дастан Далабаевич.
Бересizби? Üçüncü mikrofon. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? саламатчылык. Бир топ эле суроолор бар. Жекече сизге мен каршы эмесмин, бирок биз айтканбыз. Ушул өткөн отурумдар легитимсиз өткөн. Биз азыр мыйзамдаштырайлы ошону. Ошо менде 3 суроом бар. Биринчи суроо, сиздин сот чечими сиз боюнча кандай чыкты? Сот чечими мурдакы өкүмдү жокко чыгарды, анан кайра кароого жөнөттү. Кароого Ошо жөнөттү. тергөө органдарына. Сот чечими жокко чыгаргандан кийин адам соттолдуу болуп эсептелбейт, соттолгон болуп. Экинчи суроо. Мен сизди Аки пресс интервьюн бергенде мен айткам, Садыр Жапаров Нельсон Манделадай. Ал түрмөдөн чыгып сразу президент болуп калды. Ал каралардын укуктарды коргогон. Сиз биздин караларды укуктарды коргобойсузбу? Криминал деген түп тамыры менен жок болот. Сиз ошолор жөнүндө суроо берип атасыз, билип атам. Күрөшөсүзбү? Күрөшөбүз. Катуу күрөшөсүз. Катуу күрөшөбүз, жок болот криминал. Белгиле мындай өнүккөн өлкөлөр сыяктуу ушу криминал деген анан тияк бияк дегендерди жок кылып мындай таза өнүккөн мамлекетти түзөлчү силер жардам бергилечи ошого мага. Хорошо. Үчүнчү анда акыркы суроом экономика. Абалын көрүп атасыз. Өтө түштү. Ошону кандай көтөрөбүз? Хотя бы ойлор барбы? Мейли азыр мындай жазылган программа жок болсо, пикирлер кандай болот? Дастан Далабаевич, мен киришкеним мына 3 эле күн болду. Бүгүн 3-чү күн, 2 күн. Тапшырма бердим, жуманын аягында алып келет. Министр финансов менен Минэкономика мага толук маалыматты жуманын аягында алып келет. Баарын карайын, көрөйүн, бир эң жок дегенде бир 5-10 күн убакыт бергиле. Мен үстүртөн мындай баарын бир сыйра карап өттүм. Маселени чечкенге болгон күчүбүздү жумшайбыз. Саясий репрессия болбосо, шайлоого биз бат-баттан кетсек, анда менимче коомчулукта дагы тынчтык болот да. Сиз ошону колдойсуз да, туурабы? Колдойм толук. Саясий эч кандай куугунтук болбойт. Мен сиздерге сөз берем. Чоң рахмат. Саясий куугунтуктан мен мынакей, менин үй бүлөм, бир туугандарыман бардык жон терибиз менен өттүк. Ошо мендей өткөн, менин үй бүлө бир тууганымдай саясий куугунтуктан өткөн, адилетсиздикти жон териси менен сезген бир да караңыздар да жок болуш керек. Мен аны өз башыман өткөргөн адам катары андай саясий куугунтукка барбайм. Биринчи микрофон. Рахмат, Женчуроев, Республика. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүн саясий акыбалды баарыбыз көрүп турабыз. Бүгүн бардык тараптар бир консенсуска келип жатабыз. Ошол себептен бүгүн биздин өкмөттүн астында көптөгөн маселелер турат. Бул экономикалык кризис абдан чоң орчундап турат. Буну тез арада ыкчам түрдө ошол жерден иш аракеттерди жүргүзүп, кризистен чыгаруу боюнча иш планыңызды 100 күнгө сиз көрсөтүп коюшуңуз керек. 10 күндө айтып атпайсызбы, маалыматтардын баарын чогултуп карайын деп. Экинчи, пандемиянын экинчи толкуну көтөрүлүп келатат. Ал боюнча да ыкчам түрдө иш аракеттерди көтөрүп, иш аракеттерди жүргүзүш керек. Үчүнчү, эң башкы маселе саясий, коомдук саясий акыбалды туруктуу түрүнө алып барыш керек да, турукташтырыш керек. Сиз толук аракет, мына Канат Кедейханович кечөө шайлаганда, бүгүн сизди шайлап атканда, мына экөөңөр өзүңөр түрүнө алып барыш керек да, турукташтырыш керек. Сиз толук аракет, мына Канат Кедейханович кечөө шайлаганда, бүгүн сизди шайлап атканда, мына экөөңөр өзүңөр башыңардан өткүздүңөр. Саясий куугунтук кандай болот экен? Саясий репрессияларга жок Кыргызстанда деп туруп, уран көтөрүп. Сиздер, бүгүн силердин чоң кадамыңар Курсан Асанов менен Темирлан Султанбековду бүгүн бардык жагына коюш аракетиңер жүргүзүп чыгаргыла. Экинчи, үчүнчү маселе. Бардык саясий күчтөргө кайрылам. Садыр Нуркожоевич, площадканы түздүңүз. Бардыгын чогултуп, биз саясий коомдук саясий акыбалды турукташтырып, будан нары мамлекетибизде бардык институттар иштей тургандай, бардык кошуна мамлекеттер, сырткы партнерлорубузду ушул сигналдарды көрсүн. Ошол себептен мен ачык айтып коюшум керек. Республика партиясы биздин партнерлорго чоң рахмат айтабыз. Бизди жана колдоп, биздин талапкерди сунуштаган, биз талапкерлигибизди бүгүн артка кайтардык, жеке амбицияларын баарын тыштадык. Бүгүн сиздин талапкерлигиңизди колдойбуз. Ошон үчүн иш аракетиңиз бардык Кыргызстан үчүн, эл үчүн
иш аракетиңизди жүргүзүңүз. Рахмат. Курсан Асанов жана башка камалгандар боюнча мен ачык айтып коеюн. Мен ал укугума кирбейт. Мен каматкан жокмун. Анан интернет булактарында мага кайрылып келген граждандар жана ошонун тегерегинде камалган жаш балдарды айтып атат. Жана Темирбек, ким эле Султанбеков деген боюнча. Мен каматкан жокмун. Маган баш ийбейт алар, бирок мен айттым. Ошо күч органдарына ошо жаш балдарды чыгарып эле койгула. Алардын эч кандай тагдырын бузуп койбогула деп. А калгандарын деле колдон келсе негизи чыгарыш керек. Анан үй камагында болуп соттон чындыгында баягы күнөөлүү болсо соттолсун, күнөөсү жок болсо акталсын. Мындай адилеттүүлүктү орнотушубуз керек да биз. Менин позициям ошондой. Мен камоолорго тиешем жок эч кандай. Сардор Кожоевич, Канат Керейханович, силер ачык айтсаңар, бизде мамлекетибизде буйрутма менен иштеген бир когорта түзүлүп калган. Тергөөчүлөрдөн, соттордон. Билем. Силер ошол себептен ачык айтсаңар, алар колун четке кагат. Мыйзам боюнча кылат бардыгы. Анан экинчи, эң башкы маселе. Садыр Кожоевич, жакынкы эле 3 жылда 4 кожоюн оштургандар бар. Кошоматчылар. Арылгыла. Жаныңарга жолотпогула. Макул. Биринчи микрофон. Урматтуу депутаттар, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Стенограмма үчүн аты жөнүңүздү, фракцияны айтып койсоңуз, стенограмма жазылсын. Депутат Осмонов, фракция СДПК. Урматтуу депутаттар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мойнуңузга мына чоң жүктү алып атасыз. Менин биринчи суроом, өкмөт мүчөлөрүн кандай критерийлер менен тандадыңыз? 2 күн мурда биринчи күнү мен аппаратка тапшырма бергем. Ар бир министрликке кайсы тармакка болбосун жаш, билимдүү, ошол тармакты тартып кете ала турган, көзү жеткен кадрлардан издегиле деп. Анан ошолор издеп таап, келген кадрларды койдук. Калганын ошо мурункулар эле калды. Жет өлчөп бир кесел деп атабыз да, ошо 2 күндүн ичинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, билимин текшерип, резюмесин карап чыккан кадрлар гана бул жерге кирди. Мына ушундай критерий менен. Азырынча саясий абал ушундай болуп аткандыгына байланыштуу ушундай кылдык. Эми бара-бара 1 айдын ичиндеби, ошо 2 айдын ичинде бардыгын карап чыгабыз. Министрлерден баштап бардыгын карап чыгып, ошол жаш, таза, коррупцияга аралашпаган, анан мамлекет үчүн иштейм деген жүрөгү таза жаштарды тартабыз. Азыр мына граница маселеси, бүгүнкү күндө экономикадагы абал көрүп атасыз. Коронавирустун пандемияны көрүп атасыз, кандай абалга келип атканын. Ошону карап туруп, мына бүгүнкү күндө биринчи вицеңиз кимди сунуштап атасыз? Биринчи вице. Функциональные Артем обязанности. Эдуардович Функциональные Новиков. обязанности эмнеде заключаться этет? Функциональные обязанности экономика тарабын карайт. Экономика бардык тарабын кармайт. Биринчи вице болгондон кийин ал менин орун басарым да, мындайча айтканда, ошол бардык тармагын, бир гана экономика эмес, чек ара маселесин дагы тапшырма беребиз. Жана башка бардыгын карайт. Өзүңүз. Чек ара маселесин кандай чечет экен, биз уксак болобу? Мындайда, урматтуу депутат, айым, чек ара маселесин мен күн сайын маалымат алып атам. Чек ара маселесин биринчи вице-премьер чече албайт, чек ара маселесин президент чечет. Биз дагы өкмөт даярдап беребиз баарын. Негизи милдеттерин айтып атам да, бирок 2 президент чечет, 2 өлкөнүн президенти, биз чече албайбыз. Бирок ошону тез арада чечкенге колубуздан келишинче аракетибизди кылабыз. Кандай ойлору менен экен өзү айтсын? Өзү айтсын. Бериңиздер сөз. Экинчи микрофон. Санкт-Петербург, урматтуу депутаттар. Как вице-премьер-министр я буду заниматься вопросами экономического блока. Вы все прекрасно знаете, какая сейчас сложилась экономическая ситуация. Дефицит бюджета, последние события плюс пандемия повлияли на деятельность наших предпринимателей, экономических субъектов. Сейчас основные вопросы будут заключаться в том, как поддержать наших предпринимателей, обеспечить им гарантии защиты, гарантии собственности, неприкосновенность деятельности и обеспечить привлечение финансирования, привлечение инвестиций для экономического блока.
Садыр Нуркожоевич, бүгүн сизге элдин үмүтү чоң, саясатташпай, жоопкерчиликтүү иштерди жасашыңызга тилектешмин. Бул бүгүнкү күндүн талабы, ишти жоопкерчиликтүү мойнуңузга алып кетишиңиз зарыл. Рахмат. Үшінші микрофон. Рахмат. Садыр Нуркожоевич. Шайлоо боюнча оюңуз кандай болот? Жакын арада боло турган. Оюңузду билдирип коюңузчу. Шайлоо боюнча аны коомчулук менен баардык тарап менен кеңешип туруп чечели. Ар кандай сунуштар түшүп атат. Бүгүнкү эле мыйзам менен кайрадан шайлоо кыла коелу дегендер бар, партийный шайлоо, партийный система менен. Айрымдар айтып атат, өткөндөгү шайлоону жокко чыгарбай эле баягы чыр-чатак болгон партияларды жокко чыгарып, анан артындагы партиялар кирсин дегенде болуп атат. Эми мен аны бир пикир айта албайм, аны өзүңүздөр коомчулук менен чечели. Бул мыйзам чегинде чечилиш керек да, мыйзам жолуна түшүп. Бардыгы кандай гана чечим болбосун мыйзам чегинде болуш керек. Эгер ошол шайлоо кайрадан болуп калса, ошо кечээки толкундогон эң негизги себеби бул ыплас мыйзамсыз шайлоолор болду. Сиз ошо таза туруп бере аласызбы? Таза өткөргөнгө. Менин ошо жүрөгүмдө, өзүмдүн жүрөгүмдө ошо таза өткөрүү, кандай гана шайлоо болобу, же болбосо башка маселе болобу, бардыгы таза өтүшүнө мен өзүм жүрөгүм менен неметип турам. Ошого берилип турам. Кепилдик бересиз, таза шайлоо. Кепилдик берем. Эми премьер-министр болгондон кийин бардык укук коргоо органы, мисалы мен ички иштер министрлигине айтып атам, жерлерде бар, тапшырма берип, эгерде кимдир бирөө сатып алып аткан болсо, добушун сатып аткан болсо дагы аны кармап туруп камаш керек. Мыйзам ошого жол берет. Буга чейин 2,5 жылга чейин түрмөгө камаса болот. Мына ушундай жол менен гана токтото алабыз. Мен буга барам, эгерде ошондой жаңы шайлоо өткөрө турган болсок. буга чейин мыйзам бузулган ошол окуяларды кандай териштиресиңиз? Аларды кантип жазалайсыңыз? Анткени толтура жергиликтүү жерлерде мыйзам бузуулар менен шайлоо өттү. Ошол мамлекетте иштеген адамдар кылды. Ошолор кандай чара көрө аласыз? Эми ага жете элекпиз, эми аны карашыбыз керек. Иш козголуп, эгерде фактылар болсо, анда жооп бериш керек. Мыйзам кайсыл убак болбосун иштеп туруш керек. Эгер мурдабы, кийинби? Аларды жазалабаса таза шайлоо өткөрүш кыйын да, кайра эле ошол өткөзөт да анда. Алар жоопко тартыш керек бардыгын. Мыйзам бузгандардын баары жоопко тартылат. Экинчи маселе, эркин экономика саясатына кандай көз карашыңыз? Анткени негизги нерсе биз кичи жана орто бизнести өнүктүрүп, аларга шарт түзүп бериш керек да. Өзүбүздүн жарандары ушул жерде калып, туура колдойм ал жагын. Текшерүү органдарын азайта аласызбы? Эң негизги проблема ошолор болуп атат. Бардык жерде текшерүү органдары кыйнап, ишкерлерге чоң тоскоолдуктар болуп атат. Азайтабыз, Кудай буйрса. Билим берүү тармагында кандай коебуз? Анткени биз эки нерсе менен билим берүү тармагы ошол ишкерлик өнүктүрүп алсак, биз кыйра алдыга жылмакпыз да. Ал жагында карайбыз. Менин өзүмдө ойлор бар. Өткөндө жерге министр замдарым сүйлөштүк элек. Ошо мен образованияда кандай реформаларды жүргүзөбүз деп. Ал боюнча иштер жүрүп атат. Эми мен кийинчерээк ал боюнча айтып берейин. Рахмат. Жазы тиги биринчиден чек койгондой компьютер эме да жок да биздечи. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мындай алсак, кырдаал мамлекетибизде оңой эмес. Акыбалды эске алып, мына суроого жазылган жана да мына 4 чыгып турат, ушу 5 депутат менен чектелбейлүү. 5 депутат менен чектелсек, анткени өкмөт бар иштесин, анан мындай Садыр Нуркожоевич да биз адамдар көпчүлүк уктаган жок. Сиздин тарапташтарыңыздар келип үйдө өрттөйбүз, башын жанчыйбыз деген маселелер болду. Анан бул биринчи маселе. Экинчи маселе, мына токтомго легитимсиз деп Мирлан Исакбекович Бакиров кол коюп атканда, кечээ мына аппарат жетекчиси, жогорку кеңештин аппарат жетекчиси мага өзү айтты, ошол күнү дагы айткан. Мен юристтеримди кол койбой жаткан юристтердин үйүнүн атасына барып, атасы ыйлап чалды. Биз ушундай өлкөгө айланып келдикпи, понятие менен жашаган деп, бул жерде мына Алмаз Асангелдиевич өзү тактап берет, кечээ мага дагы өзү айтты. Анан укук коргоо органдарына тапшырма бериңиз, жана укук коргоо органдарына тапшырма берип, ушул жагдайды тактап коюңуз. Бирок мен эмнеден чочулап турам, сиз бир да жолу чыгып, мына бүгүн эрте менен дагы бул жака келатканда, буга чейин дагы менден гана эмес, башка тараптардан дагы ушундай дооматтар айтылды. Бир да жолу чыгып,
премьер-министрге талапкер адам катары тынчтандырып, агрессияны жоюп, талапкерлериңизге кайрылып койгон жоксуз. Эмнеге? Бул чочулатат. Экинчи маселе, бул жака келгенде жана биз легитимсиз жыйын дегенди келип туруп, эл менен коомчулук менен консультация жок туруп, сиз баш мыйзамга каршы сөздөрдү айттыңыз. Бул дагы мени чочутат. Бир гана мени вице-спикер катары чочутпастан, эл аралык коомчулукту, бардык мыйзам чегинде жашаган адамдарды бардыгын чочутат. Мен сизден суранам, бүгүн жакшы бир нукка келдик. Барыбыз элдин ынтымагы, элдик диалог, консенсус, аны мен абдан жакшы түшүнөм. Сизди дагы эки жолу колдойм дегем, ошол консенсус үчүн достукта дагы бардык депутаттарды чакырып берип, сиз ошол бардык өзүңүздүн айланаңызда бардык күчтөрдү топтой алат деп менде үмүт бар, ишенем. Ийгилик да каалайм. Себеби дегенде Садыр Нуркожоевич Жапаров болбосун деген сөз болгон эмес, бардыгы мыйзам чегинде болсун деген сөз болгон. Ошону эске алып коюңуз. Жанагы юристтер боюнча дагы тапшырмаларды берип, андай болбошу керек. Жогорку кеңештин депутатына, жогорку кеңештин аппаратына андай басым жасоо менен, басым жасоо болсо, андай маселе кабыл алынбаш керек. Жооп берейин. Эми бай коркутуп үркүтүүлөр болду, СМС'тер келди деп атпайсыздарбы? Азыр эми интернет заманы экен.